саясий кадыр мамилеби же кадрбы? Негизи элдин алдында кадыр баркка кишилердин жетекчиликке көтөрүүчү саясий кадр болушу ылайык эмеспи? Бирок соңку бир канча жылда бул экөө бири-биринен бир топ эле узакташып кеткендиги байкаса болот. Буга эң чоң далил катары соңку саясий окуяларды көрсөтүү мүмкүн. Анткени жогорку кызматтардагы бир топ аткаминер элдин алдына эркин чыгып, караламан топко аралашып, аларга өзүнүн үнүн угуза албагандыгы көрүнүп калды. Кадырын салмагын биле жүрбөгөндөр тобокелге салып, аянтка чогулган элдин алдына чыгып, кадырын таразалап көрүп, кандай күнгө кабылганын дагы маалым болду. Демек, мандаттын же мансаптын артына жашынып, өзүн элдин сыйына татыктуу деп эсептөө мүмкүн эмес экен. Жогорку бийликтен кресло тапкан менен элдин көңүлүнөн орун таппаса пайда бербейт тура. Андыктан чындап кадыр баркы элге сиңген эл өкүлү болуш керек, элдин алдынан сүйлөш керек деп эсептейм. Илгери аксакал кишилердин коомдук жашоону жөнгө салууда, андагы тең салмактарды сактап туруда зор ролу болгондугу баарыбызга маалым. Ал тургай Манас атабыз дагы мисалы үчүн Бакай атабызга кеңешип турган, андан кеп кеңеш алып турган, андан акыл алып турган дегендей. Аксакалдар көптү көргөн, көп нерсени баштан өткөргөн кишилер болгондуктан адатта жашы өтүп калган кишилер болушкан. Бул абал бара-бара эл арасында жашы бир топко барып калган кишилердин баары эле аксакал боло берет окшойт деген туура эмес түшүнүктүн калыптанышына дагы себеп болду. Ушул нерсени тактап алыш керек. Жашы бир топко барып калган, улгайып калган, сакал агарган же небере күтүп калган кишилердин бардыгы эле аксакал боло бербейт. Бул чыныгы кадырман, ойчул, данышман, терең ойлонгон аксакалдарыбызга акарат болуп айтсак, сакалдын агарса эле баарыны биз бир класста көрө берсек, жок. Биздин аксакалдарыбыз башка, сакалы агарган кишилерибиз башка, булар эки башка кишилер. Бул абалды түрктөрдүн төмөндөгү макалы аябай даана, так сүрөттөгөн экен. Бардык сакалчан деле чоң атаң эсептей бербе. Муну менен эмне демекчимин? Эгемендүүлүктөн ушул күнгө чейин жашы бир топко барып калган кишилер бийликти ээледи. Жашы өткөн киши жаштарга салыштырмалуу көптү көргөн киши болгондуктан алардын билимине, маалыматына, өзгөчө тажрыйбасына болгон ишенимден улам жашы өткөн кишилерге бийлик кош колдоп берилип келди. Мындайча айтканда, аксакал деген түшүнүктөн уламда көптөгөн саясий тандоолордо жашы улуураак тарап артыкчылыкка ээ болуп келди. А бирок 30 жылдык саясий өтмүшүбүз аксакал менен жашы улуунун айырмасын так көрсөтүп койду окшойт. Анткени бүгүнкү саясий кризистин архитекторлору так ошол жасалма аксакалдар, башкача айтканда сакалы ак кишилер болчу. Бүгүнкү саясий туңгуюк пайгамбар жашына келип жаш балалык кылган, жашы элүүнү оодарган жаш балдардын эмгеги болбогондо эмне? Демек, саясий тандоодо сакалынын актыгына эмес, аксакалдыгына баа бериш керек экен эле да. Мына эми жаштарга үмүт артылып бараткандай болуп турат, бирок кызык жерлери көп. Кайсыл жаштар? Кайсыл курактагылар жаштарга кирет? Жаштардын баары эле улгайып калгандардан артыкпы деген бир топ суроолор жоопсуз бойдон калып келет бүгүнгө чейин. Жаштыгын бетке кармап эле бийлик талашкандардан деле тереңдик көрө албай келебиз. Анткени жаштар жакшы, карылар жаман деген категориялык бөлүү туура эмес. Тарыхта Фатих Султан Мехмет сыяктуу 21 жашында Стамбулду каратып алган жаш падыша да мыкты деген атка конгондой эле Осман империясынын чегин эң көп кеңейткен, улгайган Кануни Султан Сулайман сыяктуу падышалардын аты деле алтын тамга менен калды. Демек, маселе жашта эмес, башта. Жашына, уруусуна, жашаган жерине, кимдин баласы экендигине карабастан, ким билимдүүрөөк, аң сезимдүүрөөк болсо, ошол кишини колдоп кубаттап алуу туура болот. Жаштарга үмүт арткан түшүнүктүн артына жашынып, жаш болгондугу эле үчүн бир топ саясий кызматка умтулуп көргөндүк да туура эмес деп ойлойм. Анткени ошол эле жаштардын ичинде мушташканага барып, темир көтөрүп, коркок менен бечелди коркутуп, уруп сабап күн көргөндөн башкага башы жетпегендер дагы бар. Акылдуу, билимдүү,
иш билги жаштар дагы бар. Маселе алардын акылын, билимин жана иш билгилигин жаштыктын берген күчү менен ширелтүүдө болуп жатат. Келиңиздер өзүбүздү өзүбүз алдабайлычы. Жаш болуу жалгыз башына бир артыкчылык эмес. Ал эми билимдүү жана аң сезимдүү жаш болуу бир артыкчылык деп эсептелет. Реалдуу абалды деле карап көрсөк, биздеги жогорку окуу жайлардын абалы маалым. Ал жерде баалар кантип коюлуп атат, дипломдор кантип берилип жаткандыгы маалым. Соңку бир канча жылда мушташып жан бакканга кызык артып, бир топ жаштарыбыз мушташканага толуп алгандыгы маалым. Ал эми терең билими бар, билимдүү чет мамлекеттен өзгөчө окуп келген жаштардын көпчүлүгү өлкөдөгү саясий кадр маселесине таарынып, чет мамлекетте жан багып жүргөнү дагы маалым. Булардын бардыгы биздин жаштардын бардыгын эле терең билимдүү эмес экендигинен кабар берет. Биринчиден тажрыйбасы жок, экинчиден баары эле терең билимдүү эмес. Ал эми терең билимдүү аң сезимдүү жаштар эшикти тээп кирип, болду сен карып калдың деп өзүнөн 3 жаш чоң кишини чык, жаштар келсин деп отуруп бийлик талашат деп эсептебейм. Аксакалдарга болгон сый-урмат Аскар Акаевдин учурунда жасалма аксакалдардын пайда болушу менен бир аз мындай начарлап кеткен болчу, зыян көргөн болчу. Жөнөкөй тил менен айтканда, бийлик ээси сакалы агарган бир топ кишини жалдап, бийликти мактатып, бийликке каршы сын пикир айткандарды аларга салып берип, тилдетип отуруп, салттык кадырман аксакал деген түшүнүгүбүз бузулган болчу. Раматтылык Дооронбек Садырбаев бекеринен булар аксакалдар эмес, акшакалдар деп айтпаган чыгар. Эл арасындагы бийик кадыр саясий кадырдын негизги тиреги. Аман болуңуздар.